өзүмө имидж ойлоп табыш керек деп турам. Сахнага чыкканда албетте чачыңды жасап анан кийин укмуш болуп чыгыш керек эмес да. Мен өзүм эле просто азыр айткым келген жок. Эже, анда сөзүбүздү сиздин акыркы жаңылыктарыңыздан баштагым келип турат. Сизди абитуриент болушуңуз менен дейинби, же студент болушуңуз менен куттуктадымды билбей турам. Окуу жайга тапшырган экенсиз, ошол жөнүндө кенен айтып берсеңиз. Окуу жайга тапшырдым. Учурунда баягы өткөн интервьюларымда айтып кеткендей эле окуум толук эмес болчу. 2,5 жыл Күреңкеевдеги Мураталы Күреңкеев атындагы училищеде окугам. Ал жактан окуп эле анан таштап койгом балалык кылып. Анан азыр эми баягы учуру келди окшойт. Кой диплом керек деп буйруса, ошо Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство университетине тапшырдым. Кайсы бөлүмүнө? Эстрада отделениясына тапшырдым, вокал жагына. Кудайым буйруса, өттүм десем болот. Куттуктайбыз. Кудайым буйруса, рахмат. Буйруса эми 5-6 жыл окуп алсам, анан кийин көз ачып жумганча 6 жыл дей беребиз, 6 жыл дегенде айтканда көп узак угула берет го. Анан 6 жыл эми көз ачып жумганча эле өтүп кетсе керек. Нары тегеренип, бери тегеренге чекти буйруса. Эже, дагы бир суроо. Андрей Малаховдун берүүсүнө барып катыштыңыз. Ал кандай болгонун баягы алар деле биз менен тең ата сизди таанып калды да, интернеттин күчү бул. Бул да болсо. Анан барганыңызда кандай сезимдер болду? Кандай элестетип бардыңыз эле? Реалдуулук кандай болду? Ошол долбоор жөнүндө негизи эле айтып берсеңиз. Ушул программага чакыруу келгенде эмнегедир мен биринчи отказ кылгам. Барбайм деп. Себеп? Билбейм, эмнегедир казарманга барып, айылга барып, үйүңүздү тарталы, өзүңүздү тарталы, апаңызды тарталы дешти. Мен баягы чындыгында апамды, үй бүлөмдү биринчи көргөзгүм келген жок башында. Анан жок деп, бияктагылар да барабыз дешти да. Анан бияктагылар барабыз дегенде бияктагыларга отказ кылып койгом. Анан ал жактан чалышты. Баралы, ушуна корреспонденттер баралы, жиберели, тартып келишсин, бир 15 мүнөттүк, 20 мүнөттүк эле видео деп ушинтип калышты. Анан жок десем эле главный редактору чалып алып, бегим ай ушундай бир сонун мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып атасың деп, мындай орусча айтканда мени уговорила да. Анан угуп отурсам, анын айтканы да туура да. Анан макул, анда мейлиңиздер, келиңиздер дедим. Сиздердин да баягы шагыңыздар сынбасын. Келиңиздер десем, анан барышты. 10-унда барышты, июлдун 10-унда барышты. 10-унда барып тартып кетишти. Эртең менен бир 10:30 барышты эле. Кайра саат 3-кө чейин тартып туруп эле кетип калышты да. Сразу учуп кетишти. Анан мен 14-үндө учуп бардым. 14-үндө, ой жок, 14-үндө эмес, 12-синде учуп бардым, 13-үндө учуп бардым го дейм. 14-үндө учуп барыптырмын, 15-инде съемка болду. 14-үндө учуп бардым да, 15-инде съемка болду, бардым. Эмнегедир эчтегенди эле элестеткен жокмун баратканда. Сезимдер болгон жок. Сезимдер деле болгон жок, баягы кандай десем. Бияктан деле мисалы сиздер менен отурганда интервью берип атам, баарлашуу болуп атат, ошондой эле сездим да. Кыргызстанда кандай интервью берип атсам, биякта деле ошол эле. Баягы болгону тегерек столдо отурат экенсиң. Барып бир-эки ырдап берет экенсиң. Анан болду депчи. Анан бирок ошол съемка 3 саат болот деп айтышты. Баягы менден башка дагы көп адамдар отурушту да. Анан барганда сүйлөшүп алганда эле менин эң жакшы көргөн актрисам, анан жакшы көргөн актёрум барыптыр. Алар менен таанышып, анан кийин мага окшогон жаңы жылдыз болуп чыгам деген адамдарды, баягы орустарды чакырыптыр да. Белоруссиядан барды бир эжеке байке экөө дос экен. Анан ошолор барышты. Дагы жанымда бир байке барды. Ошо менден башкасы кыргыздарда мен эле болдум, калган баары орустар отурушту. Анан цыгандар ошолор отурушту да. Алар дагы бир-экиден ырдап беришип, баягы кандай, эмне болуп ушундай ырдап калдың анын деп, Малахов кичине суроо берди башында. Өзүң жөнүндө тааныштырып берет экенсиң. Анан баягы үйүңдөн тартып кеткен видеороликти көргөзөт экен. Ушундай жашайт, мондай айылда деп. Анан ошону көргөзүштү. Бир анысы бир 2-3 эле мүнөттүк го. Ошентип көргөзүп берип, анан кийин 2ден ырдатат экен. Ар бирибизди баягы тегерек столдон ар бирибизди 2ден ырдатты. Ошенткенде эле баягы 3 саат өтүп кетет экен. Билинбей элечи, сүйлөшүп эле. Малаховдун жанында отурдум. Барганда абдан сонун болду. Сонун тосуп алышты. Ошо Москва жергесиндеги ошо Малаховдун передачасына бүт коллективине мен рахмат айтам. Чоң рахмат, аябай жылуу тосуп алышты да. Эмнегедир мындай барганда
кандай десем, силер мени кандай тосуп алып атасыңар, алар деле ошондой тосуп алды да. Мурунтан бери тааныштай көрүпчү. Ой, Бегим ай, привет, анан кийин анда кучактап өбүшүп, аябайчы. Аябай жөнөкөй кыз экенсиң, ошонуңан жазба, аябай жактың бизге, мындай ачык сүйлөйт экенсиң, как есть сүйлөйт экенсиң дешип элечи. Жасалма жок дейт да. Анан ошентип эле анан кийин макул деп анан тартылдык, буюрса съемка жакшы болду, аябай сонун отурдук. Берүүңүздөр качан чыгат ошондо? Берүүбүз августта деп атат, Кудай буйруса, бирок числосун мага айтыша элек. Анан себеби ал жактагылар бүт жайында отпускага кетишет эмеспи? Отпускага кеткендиктен баазы жумуш ордунда жок дейт. Анан ошо жумуш ордуна келишсин, отпускадан келишсин, анан кийин ошондон кийин беребиз дешти. Анан бирок мага алдынан айтып коюшат да, кайсы күнү берилет. Мага буйруса мен баардыгыңыздарга жарыялап айтып коем. Азыр продюсерим бар, ошол киши менен иштешип атам. Кудайым буйруса, бир 2-3 ыр даярдап койдум деп атат. Буйруса эми бүгүн жолугушуп, анан текстке заказ берип койдум деди эле өзү. Анан ошону барып анан текстти экөөбүз чогуу тандайбыз да, чогуу отуруп алып, ошо кандай тематикада болот ошондо? Кудайым буйруса, бирөө эне менен баланын ортосундагы сүйүү жөнүндө болот. Бирөөсүнүн темасын азырынча өзүм дагы билбейм, себеби ошол под вопросом болуп турат азыр. Негизи анан бүгүн барганда ошол ырдын эң биринчи ырда десем болот, ошол ырдын бүгүн текстин барып, анан кийин көрөбүз кандай болот, кандай темада болуп атат. Мен өзүм дагы көлгө чейин чакырган мени. Анан жүрүп барып келели, Бегим ай, текстке заказ берели депчи. Жакшы акындар бар биякта деп. Эми багы мен өзүм негизи Кыялбек Урманбетов агабыздын тексттерин аябай жакшы көрөм да. Анан Рыспай Абдыкадыровду аябай жакшы көрөм. Кыйын ушул кишинин талантын, ошол музыкасын, ырларын, тексттерин кыйын баалайм да. Анан ошондой бир терең, маңыздуу, жакшы текст болсо деп ойлойм өзүм. Мен аябай текстке мындай капризноймун десем дагы болот го. Багы өзүм апам дагы ошондой мени тарбиялап койгонбу, тарбиядан дагы көп нерсе оказывается болот экен. Анан баягы апам дагы өзү багы ырдайт да. Анан ырдайт өзү дагы. Анан улуу киши болгондуктан, илгерки кишилер билесиздер, тексттерге аябай маани беришет да. Тексттин маанилүү болуш керек деп айта берип, баягы кулагыма да сиңип калган окшойт. Анан ошондуктан дагы азыр багы продюсериме да айтып атам да, текст аябай жакшы болуш керек. Анткени текстине элдин баары көңүл бурат. Азыр баягы мурункудай эмес. Баягы бара-бара эл деген уже багы өзгөрүп атпайбы? Ар кандай нерсени талап кылат. Азыр мисалы мына кыргыз элим азыркы учурда жөнөкөйлүктү талап кылып аткан учуру да. Жөнөкөйлүктү талап кылгандыктан баягы мени жактырып атышат болуш керек. Жөнөкөй эле айылдын кызы экен, келин экен, жоолугун башынан чечпейт экен дегендейчи. Эми ошонун баары жоолугумду башыман чечпегенимдин дагы себеби бар да. Жолдошумду сыйлагандыгым болот, кайын журтумду сыйлагандыгым болот. Кээ бирөө айтат, чечип деле койсоң болот, чачыңды жасабайсыңбы, анан өзүң карабайсыңбы дейт. Эми эл деген эл, элдин оозуна эч ким тие албайт. Сүйлөй беребиз да, баягы Кудай берген тил. Жоолугуңуз деп калдык. Анда азыр сөзүбүздү ушул стилиңизге, имиджиңизге, баягы образыңызга буралы. Сизге карата баягы көп көрөрмандарыңыз сын пикир айтышат экен. Алардын арасында сахна сулуулукту талап кылат, жоолугуңду чеч, арыкта деген баягы көп уже жазгандар көбөйүп баштаптыр да. Анан ошол сын пикирлерди кандай кабыл алып атасыз? Анан чындап эле бул сахнага чыкканда жоолугуңузду чечип, артист көйнөк кийип чыгып, көрөрмандарыңыз каалап аткандай, күтүп аткандай нерсени алып чыгасызбы же ушул бойдон эле каласызбы? Мен негизи азыр учурда баягы ырым даяр боло элек. Ыр даяр болгондон кийин Кудай буйруса бир өзүмө имидж ойлоп табыш керек деп турам. Бир жакшы стилист керек болуп турат. Буйруса ошо издөөдөмүн. Эгер жакшы бир стилист жолугуп калса экен деп ошо Кудайдан тиленип отурам азыр. Ошо продюсерим дагы бир адам менен тааныштырам деп отурат. Ошо менен ошо жолук менен бир имидж ойлоп тапсак деп атам. Жолук менен, тюрбандар менен, ар кандай түрлүү ошолор менен бир имидж ойлоп тапсак, анан кийин ошо жолук менен мисалы сахнага чыкканда албетте чачыңды жасап анан кийин укмуш болуп чыгыш керек эмес да. Сахнага чыккан, конечно, мен сахна сулуулукту талап кылат дегенге мен 100% кошулам. Анан жана арыктаңыз, кичине аны муну дегендерге, мен сын пикирлерге баарына мен түздөн түз көз карашым жакшы. Мен алдын нерсе мага оор деле тийбейт. Мен ал нерсени туура кабыл алам да.
туура кабыл алам. Кудайым буйруса анын үстү менен да иштейбиз. Бегим эже дагы бир кызыктуу, табышмактуу бир суроо деп айтсам болот да. Көрөрмандарыңыздын көпчүлүгү сиздин продюсериңиз ким деп кызыгып атышат. Арасында баягы божомолдор да бар экен. Бул Нурлан Насип депчи. Негизи эле продюсериңиз ким экенин азырынча атайын жашырып атасызбы же өзү сурандып эле эмнеден улам анын атын айтпай жатасыз? Мен атайын деле жашырган жокмун. Ал продюсерим деле өзү айтпай тур Бегимай деген жок. Ал андай адам эмес. Мен өзүм эле просто азыр айткым келген жок. Кичине баягы кандай десем, ырды чыгарып алайын буйруса. Анан ошо биринчи ырымды чыгарганда, уже анан Бегимай Турсунбековдун биринчи бет ачар ыры дегенде, анан ошондо ошо продюсерим чогуу айтам да. Мына ушул киши мага мондай ырды жазып берди депчи. Анан ал киши өзү музыка жазат. Анан буйруса өзүнүн багы булар команда менен иштешет экен да. Анан өзүнүн акындары, аранжировщиктери ушундай бар экен. Анан кийин ошо командасын Кудайым буйруса анан алдыда дагы кичине калды десем болот. Кудайым буйруса балким ошо ойлоп турам, азыр сентябрга чыгып калабы депчи. Сентябрга чыгып калса, буйруса жакында өзүңүздөр күбө болуп, өзүңүздөр ошону угасыздар. Ким экенин. Анда эмесе Бегимай эжебиз дагы студияга атайын сизди чакыргандан кийин ырдатпай кое албайбыз. Өзүңүз бир шаңдуу ырдап бересизби? Айтор кыргыз эли үчүн, сизди көрүп аткан көрөрмандарыңыз үчүн бир чыгарма болсун, сизден ырдап анан эфирибизди жыйынтыктасак. Эми сиздерге кандай ырдап берсем? Өткөндө көлгө барганда бир апаларыбыз жаштар деген баягы көбүнчө англисче суранышат экен да. Уитни Хьюстон суранышат экен, Селин Дионду суранышат экен, аларды ырдап бердим. Анан Кукушканы сурашты. Анан ошол жерде апалар айтып атышты, бир кыргызча эне жөнүндө ырдап берчи депчи. Анан ошол кыргызча эми апа жөнүндө ырдап берейин. Өткөндө дагы бир телевидениеге барганда интервьюда бир кыз сурады эле, сураганда ошол жерде бир күтүлбөгөн жерден суроо болуп калды, сураныч болуп калды да, апа жөнүндө ырдап бере албай калган. Ошондо кыйын уялдым да, чындыгында ушу бир ырды даярдап алсам болмок экен депчи. Анан ошол уруксат берсеңиздер, апа жөнүндө бир куплет ырдап берейин. Динара Жусуева эжекебиздин учурунда ыры бар эле, апа жөнүндө дегенде барыңыздардын эсиңизде болсо керек. Ошолордон бир куплет үзүндү ырдап берейин. Эмгегиң бийик зортодой, меремиң төгүп койгондой, учурган канаттарың биз, барыбыз учуп барабыз. Сар санага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Сар санага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты.